Кыргызстан өз убагында 2008 жылы эң биринчи постсоветтик парламенттердин арасында региондо этикалык нормаларды өзүнчө документте баса белгилеген жана жалгыз парламент бойдон бүгүнкү убакта калууда. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинде 2015 жылга чейин Жогорку Кеңештин регламенти жана депутаттык этика боюнча комитет иштеп, ал өз ишинде аталган кодексти колдонгон. Азыркы учурда конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана Жогорку Кеңештин регламенти боюнча комитет бар. Анда регламент жана этика маселелери каралат. Бирок этика кодекси канча убакыттан бери кабыл алынгандан эске алсак, убакыттын өтүшү менен аны өркүндөтүү жана жаңы мыйзамдарга ылайыкташтыруу зарылчылыгы келип чыккан. Мындан тышкары 2021 жылы сиздерге да белгилүү болгондой, өлкөбүздө конституциялык реформалар жүргүзүлгөн. Алардын жыйынтыгы катары 2021 жылдын 11 апрелинде Кыргыз Республикасынын конституциясынын референдумга коюлушу жана 2021 жылдын 5 майында баш мыйзамдын кабыл алынышы. Ошондой эле анын натыйжасында мыйзамдарды олуттуу конституциялык реформалардын жүргүзүлүшү болду. Депутаттык этика кодекси колдонулуу үчүн негизги документтердин бири болуп саналат. Анткени Жогорку Кеңештин тармактык мыйзамдары дагы ага шилтемелерди камтыйт. Ар кандай акт сыяктуу эле кодекс аны өркүндөтүүгө багытталган өзгөртүүлөргө учраш керек. Депутаттык этика кодексинин сунушталып жаткан редакциясында төмөнкүлөр каралган: дискриминацияга жол бербөө жана гендердик теңчилик боюнча аныктамалар, ченемдер, структуралык өзгөртүүлөр каралган. Кызыкчылыктардын кагылышуусу темасы кеңейтилген. Учурдагы реалдуулукка дал келбеген эрежелер алынды. Мисалы, жыйында уюлдук телефонду колдонуу, депутаттык топ бир мандаттуу округунан депутат деген сөздөр киргизилди. Үч бийлик бутагынын эң жогорку булак башатында турган негизи мыйзам чыгаруу. Иерархия процедурасында римское праводан бери ушундай келет. Законодательно издают закон, исполнительно исполняет эти законы, судебно карает тех, кто нарушает эти законы. И я призываю к тому, чтобы, жана өйдөдө айткан сөзүмдө, чтобы мы придерживались строгих правил и этики норм, которые прописаны в регламенте и в данной Кодекс об этике депутата. Потому что это высший законодательный орган. Здесь не чья-то частная лавочка или чья-то частная фирма какого-то коммерсанта. Эң биринчи иретте дүйнө жүзү көрүп турат. Башка парламенттеги биздин кесиптештер, саясий элиталар, не только биздин эл. Мен үчүн өтө жагымсыз окуя болду. Өткөндө регламенттин талабына ылайык биринчи окууда өзүмдүн мыйзам долбоорумду жактап атканымда мыйзамды бузуп бир-эки кесиптешибиз улам кыйкырып атты. Добушка өтөлү, убакыт азайды деп. Андай болбойт, урматтуу кесиптештер. Бул силердин жеке фирмаңар эмес. Кишини сыйлабасаңар дагы ошол жерде турган кесиптешибизде мыйзамды сыйлагыла. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңештин регламенти жөнүндө мыйзамды сыйлагыла.